Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Чек арада жабыркаган 333 ишкердин насыясы жоюлду. Ушул айдын алгачкы жумасына карата финансы кредит уюмдарына 476 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 25 миллион сомго жакын 333 насыя жоюлган. 53 миллион 491 миң сомдук 202 насыянын келишимдик шарттары өзгөртүлгөн же болбосо төлөм мөөнөтү кийинкиге жылдырылган. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов бүгүн Салам медиага билдирди. Сейитовдун айтымында учурда финансы кредит уюмдары жабыркаган насыя алуучулардан келип түшкөн арыздарды кароону жана банк мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүнү улантып жатат. Быйыл сентябрь айындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Баткен жана Лейлек райондорунан 258 ишкер жабыркаган. Аксайдагы тоок ферманы калыбына келтирүүгө 30 миллион сом берилди. Фермага Акылбек Үсөнбекович баргандан кийин мага ошондой кредит бөлүп берем деп айткан. Ошол сөзүнө туруп азыр бизге 30 миллион сомдук кредит бөлүп берди. 7 жылдык мөөнөт менен деп ошону бөлүп берди. Кече күнү алдык. Жеке ишкерге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеңилдетилген насыя берүүнү убадалаган. Ишкерге 14 декабрда 7 жылдык мөөнөт менен 30 миллион сомдук жеңилдетилген насыя берилди. Мындан улам ишкер тоок фермасын кайра калыбына келтирип, 2023 жылдын жай айларына ишке киргизүүнү пландап жатат. Баткен районунун Аксай айылында 30 миң тоогу бар фермага быйыл 16 сентябрдагы калабада тажик тараптан атылган снаряд түшүп, толугу менен өрттөлүп кеткен. Ошондой эле тоок ферманын кожоюну Матиса Надиров тажик баскынчылары тарабынан атып өлтүрүлгөн. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маркум ишкердин 9 миллион сомдук насыясы жоюлганын жана атасынын ишин улантып, мындан дагы чоң ферма куруш үчүн уулу Адилетке каржылык жардам көрсөтүлөөрүн билдирген. Сасык тумоого байланыштуу Баткен облусунда мектептер карантинге жабылган жок. Бул тууралуу Салам медиага Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунан билдиришти. Учурда санэпид көзөмөл борбору облус аймагындагы мектептерге мониторинг жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгына караганда азырынча мектептерге окуучулардын келүүсү 90% болуп жатат жана жабууга зарылдык жок. Ошол эле учурда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Кыргызстан боюнча карантинге жабылган мектептердин саны 240ка жеткенин Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Чүй облусунда 32, Талас облусунда 111, Ысык Көл облусунда 3, Жалал Абад облусунда 6, Ош облусунда 12 жана Бишкек шаарында 32 мектеп карантинге жабылган. Бул мектептерде азыр окуу онлайн форматта жүрүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругуна ылайык жергиликтүү санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору карантинге жабуу тууралуу бүтүм чыгарган мектеп жана бала бакчалар гана карантинге жабылат. Өлкөдө акыркы бир жумада сасык тумоо жана курс респиратордук вирустук инфекция менен ооругандардын саны 1,5 эсеге көбөйүп кеткен. Кызга 40 үйдөн колдоо. Бүгүн эл аралык деңгээлде өтүп жаткан гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында жүрүп жаткан өзгөрүүлөр кербени Баткен шаарына келди. Баткен мамлекеттик университетинде өткөн жыйында ар кыл тармактарда өз ордун тапкан өлкөгө таанымал аялдар сөз сүйлөп, иш-чара кызга 40 үйдөн колдоо деген уран астында өттү. Өзгөрүүлөр кербени өлкөдөгү аялдарга, кыздарга карата зордук зомбулукту болтурбоо максатын көздөйт. Бул иш-чара буга чейин Ош, Жалал Абад облустарында өткөрүлгөн. 3 күндүк баарлашуунун алкагында 3 облустан 700гө жакын жаштар чогулган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.